Сабакка кош келиңиздер. Экинчи модулдун айдоо которуштуруусунун жана топурак таануунун. Топурактын физикалык касиеттери. Бул сабакта биз топурактын негизги физикалык касиеттерин, аларды кантип өлчөөгө болорун жана эмне үчүн маанилүү экенин көрсөтөбүз. Биз топурактын түзүлүшүнө, топурактын агрегаттары жана топурактын кебектүүлүгү кошо алганда, топурактын текстурасына жана топурактын түсүнө көңүл бурабыз. Топурактын түзүлүшү агрегаттын формасы жагынан көрсөтүлөт. Формасы агрегаттын бузулууга, туруктуулугу жана цементтөөчү агенттердин ортосундагы байланышты баса белгилейт. Агрегаттардын ичиндеги тешикчилер жалпы кебектүүлүк жана кебектүүлүктүн өлчөмү жагынан сүрөттөлөт. Анткени бул мүнөздөмөлөр кебектүүлүктүн функционалдуулугуна таасир этет. Жалпы кебектүүлүктү баалоо үчүн жөнөкөй жол катары көлөмдүк тыгыздыкта кеңири көрсөтүлөт. Топурактын текстурасы 3 топурак бөлүкчөлөрүнүн өлчөмүнүн фракцияларынын кум, ылай жана чопо мүнөздөмөлөрүнө байланыштуу талкууланат. Жана топурактын текстурасын баалоо үчүн талаа сыноосу көрсөтүлөт. Топурактын түсү. Бул модулда карала турган акыркы физикалык касиет болот. Ал эми Мансель топурактын түс системасына басым жасалат. Бул сабактын окуу натыйжалары. Биринчи. Топурактын эң маанилүү физикалык касиеттери жөнүндө жакшы билим алуу. Экинчи. Бул физикалык касиеттерди талаш артында баалоо жөндөмүн өнүктүрүү. Үчүнчү. Топурактын түзүлүшүнө, текстурасына жана түсүнө таасир этүүчү топурак функцияларын баалоо жөндөмүнө ээ болуу.